Барыңыздарга салам достор, менин каналыма кош келипсиз. Бүгүн сиздер менен ушундай аябай жакшы көтөрүлгөн, ичи воздушный болуп бышкан жумшак пончиктерди даярдайбыз. Жылуу сүтүбүздү чуңкур идишке коюп алабыз. 1 кашык дрожь салабыз көз өлчөм менен. 3 кашык сахар салабыз. Жакшылап аралаштырып алып, андан кийин биздин өсүмдүк майыбызды кошуп алабыз, чым-чым туз кошобуз. 1 жумурткабызды жарып алабыз. Эми кашыктын жардамы менен же вилканын жардамы менен жакшылап аралаштырып чыгабыз. Биздин өлчөп алган унубузду салабыз. Андан кийин жакшылап колубуз менен жумшак камыр ээлеп алабыз. Колубузду бир жууп, андан кийин колду майлап туруп, жылуу жерде ачытып алабыз. Менин камырым 1 саатта ушундай ачып чыкты. Эми столдун үстүн ундап, камырды 2 бөлүп, көзүн жайып чыгабыз. Ушундай кылып өтө жука жайбаңыздар, анда пончиктер жакшы көтөрүлбөй калат. Ошол себептен көп жукартпай, орточо жукалыкта калганын дагы алып коюп, андан кийин дагы пончик жасайбыз. Мындай болуп бышып жатат. Жакшылап бышырабыз. Ортосунан алган тоголок кичинекей камырларыбызды дагы бышырып алабыз. Пончиктер муздагандан кийин бетине глазурь же болбосо шоколад менен кооздосок болот. Өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Мына ушундай кылып мен козоп жатамын. Эми бетине ушундай кондитерский посыпкалар менен кооздоп алдым. Мына биздин пончиктерибиз таптаяр, ушундай жоп-жөнөкөй, ар бир аял затынын жасаш колунан келет. Үй бүлөңүздөрдү ушундай кылып таттуу даамдар менен сүйүнтүп жүрө бериңиздер. Менин каналыма жазыла элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө жазылып, лайк, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Сиздер менен болгон жайнагүл.